Алып манашчы Саякбай Каралаевди эстөөдө, ал кишини эскерүүдө, сөз кылууда көөдөн ушундай бир чоң дем менен, сүйүнүү менен, толкундоо менен, бир чети сүрдүгүү менен мындай бир элес келет. Саякбай Каралаев биринчи кезекте бул манашчы ким дегенде, манашчылык касиет сөз болгондо манашчылыктын символу, эталону, белгиси катары, эмблемасы катары дагы ушу кишинин элеси, ушу кишинин манас айтуусу жалпы кыргызстандыктардын, жалпы манас көрөрмандардын эсинде сакталат. Саякбай Каралаев тууралуу жеке менин өзүмдүн турмуштагы байланышым, менин манашчылык жолумдагы чоң орду бар. Мен ушул манас дүйнөсүндө манастын 40 чоросу бар десе 40 камчысы бар деп манас тууралуу түшүнүгүм такыр алыс кезде ушул 5-класс окуп жүргөн мезгилимде Саякбай Каралаевди түштөн эмес, ушул аян түш менен өңдүн ортосундагы 50-50 болгон абал жагдайда Саякбай Каралаевдин аргымак тартуулап, анан бир суроо берген, собоо салган кези эсиме түшүп атат. Балам, манасты билесиңби, манас ким деген суроо койгондо, ошол аянда сөз менен, оозу менен сүйлөбөйт экен, сезим менен гана суроо узатканда, сезим менен жооп берген жагдай болду. Ошондой учурда манасты мен баатыр, алп, дөө, өзүнчө бир адам катары, өзгөчө мындай үлкөн киши катары элестетип жүргөн ушул бала курактагы элесимде Саякбай атабыз жай гана асманды көктү бир кылчайып карап, ушул манас дегендей ишаратын билдирет да. Ошол күндөн баштап манас деген нерсе, манас деген улуу дүйнө ааламда чексиз, ченемине чен жеткиз, тереңине көз жеткиз, баянына сөз жеткиз, учу кыйры жок калкып жаткан, океандан кең чалкып жаткан, сөз берметинин казынасы, уюткусу, улуу мурасы экенин ошол Саякбай Каралаевдин манашчылык жолунда аралашып калуумда аян берүүсүнөн кийин, ошондой белги берүүсүнөн кийин өзүм түшүнүп, талдап, аңдап турмушта ушул 15 жылдан бери ушул улуу дүйнөдө келатабыз. Саякбай Каралаевдин манашчылык касиетинде болуп көрбөгөндөй өзгөчө урунттуу учурларды, окуяларды эстеп алып, турмушта ошондой делөрүп кеткен жагдайлар көп. Ал кишинин турмушу дагы бизге өмүр өрнөк, үлгүлүү жүрүш турушу менен, өзгөчө жанагындай касиет дүйнөгө арбалуусу менен дагы манастын касиетине адамды жакындан арбай турган өзгөчө өмүр сүрдү десек болот. Кыяматка чейин кыргыздын аты жашап турганда, заты жашап турганда Саякбай Каралаев манашчылыктын символу катары кыргыздын элесинде, дүйнө таанымында эң негизгиси жан дүйнөсүндө түбөлүк шаңшыган өзгөчө үнүү менен элдин жүрөгүндө сактала бермекчи.